Салам, менин атым Бегайым. Эмне үчүн өкмөттө аялдарга карьера куруу кыйын? Бүгүн ушул тууралуу сөз кылабыз. Бала кезде ким болгуңуз келди эле? Мисалы мен өлкө башкаргым келчү. Бирок маалыматтар буга жетишүү абдан эле кыйын экенин айтып турат. Клубдун журналисттери өлкө көз карандысыздыкты алган 30 жыл ичинде өкмөткө, губернаторлук кызматка же болбосо шаар мэрлигине канча аял дайындалганы тууралуу маалыматтарды чогултту. Жыйынтыгы мышыкыйлагыдай. Бардык жогорку саясий кызматтардын болгону 11% аялдарга тийген. Аялдар көрүнбөгөн тоскоолдуктарга кабылышат. Эмесе сөз ирети менен болсун. Тарыхтан баштасак, 90-жылдардын ортосунан тартып, жетекчилик кызматтагы аялдардын саны азайып кеткен. 1996 Кыргыз өкмөтүндө министрликтерди жетектеген 6 аял болгон. Бул бардык министрликтердин 3%дан ашыгы. Ал эми 2008 жылга барып, өкмөттө 15% гана аялдар калган. Ушул тапта министрлер кабинетинде бир эле аял бар. Ал жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин башына келген Динара Путманова. Кыргызстанда аялдар иш жүзүндө эч качан облус башчысы болгон эмес. Заманбап Кыргызстандын бүткүл тарыхында болгону 4 губернатор аял болгон. Ошол эле учурда губернатор эркектердин саны 100дөн ашык болчу. Бишкек же Ош шаарына аял киши мэр болгонун уктуңар беле? Укпасаңыз таң калыштуу деле эмес. Анткени көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында аял заты мэр болгон эмес. Мындай теңсиздиктин себептеринин бири бул айнек шып делген нерсе. Аялдардын адискөй сапаттарына байланышы жок. Алардын карьералык тепкичтен жогорулашын чектеп турган көзгө көрүнбөгөн тоскоолдук. Бул тоскоолдук каныбызга терең сиңип калган аял жакшы жетекчи боло албайт. Анын башкы милдети бала төрөө жана үй бүлө очогун сактоо деген стереотипке байланыштуу. Клубдун журналисттери айнек шып Кыргызстанда да бар экенин аныкташты. Кызмат канчалык жогору болсо, андагы аялдардын саны ошончолук аз. Кыргыз саясатынын өзгөчөлүктөрү да көрүнбөгөн тоскоолдуктардын катарын толуктайт. Көп маселелерди эркектер аялдарга жеткиликтүү эмес жерлерде, мончодо, пало менен кечки тамакта же тамеки чегүүчү жайда чечишет. Ошол эле кезде Кыргызстанда аялдардын көпчүлүгүнө үй жумуштарын иши менен бирге кошо ала жүрүүгө туура келерин унутпаш керек. Кыргызстанда иштеген иши бар аялдар үй жумуштарына эркектерге караганда 3 эсе көп убакыт кетиришет. Мамлекеттик кызматтагы аялдар кабылган дагы бир негизги көйгөй — сексуалдык ыдык. Аялдар өзүн кандай алып жүрүү керек экенин жакшылап ойлонушу керек. Гардеробду тыкыр тандашат, жылмайбай жүрүүгө, этият сүйлөөгө аракет кылышат. Анткени чиновниктин беделине кичинекей гана көлөкө түшүп калса, анын карьерасынын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө ылайык, экономикалык турмуштагы аялдардын теңсиздиги дүйнөлүк ИДПнын 15%га кыскартат. Бийликте аялдардын жоктугу адатта аялдардыкы деп эсептелген маселелер тутамын саясий талкуудан кыркып салат. Сөз жаш балдардын, улгайган адамдардын, көп балалуу үй бүлөлөрдүн жана башка социалдык аялуу катмардын укуктары жана башкалар жөнүндө. Ошол эле учурда бийликте аялдардын болушу башка аялдарга саясат жана мамлекетке кызмат кылуу бул эркектердин эле оюну эмес деген сигналды берет. Клубдун журналисттери эмне үчүн азыркы министрлер кабинетинде бир эле аял бар экенине кызыгышты. Президенттин администрациясынан гендердик квота жок деп жооп беришти. Ал жактан аны жакынкы убакытта иштеп чыгабыз деп убада беришти. Квоталар жакын арада кабыл алынар деп үмүттөнөм. Себеби даярдык көрүшүм керек.